Мен Жайыл районунан 12-нчи болуп тажы вирусу менен каза болгон эжемдин тажы вирусу менен каза болуп Адала Калычанын бир тууганы болом. Бул эжем тажы вирусунан мурун 3 жыл мурун боорунан рак деген диагноз коюлуп, метастаза жатынына, өпкөсүнө, кызыл өңгөчүнө кетти деп онкология больница операция кылганга да болбойт, химияга да болбойт, аз эле күн жашайт деп 3 жыл мурун чыгарып берген. Анан ошондон бери баягы жакшы сөзсүз эле адамды айыктырат деген чын экен. Сени онкология больницасы онкологический ооруң жок экен, ошон үчүн албай койду. Сеники жөн эле бооруң кургап бараттыр. Аны минтип астаналык этсек болот экен, антип астаналык этсек болот экен деген сөздөрү менен ишендирип айтып, ушул убакка чейин жашап келген. Акыркы күндөрү өпкөсүнө суу толуп, адышка болуп кыйналчу. Ошо адышка болуп кыйналганын врачтар бул деген боордун серосу ушундай болот деп айтышчу, бирок ошо температура өпкөсүнө суу толгондо барып сордурчубуз. 6 айда 8 айда бир барып сордуртуп, анан эс алып калчу, температурасы да түшүп эс алып калчу. Андан кийин жашынакай эле оокатын кылып, баары жумуштарын жасап, диетасын кармап жүрчү. Анан акыркы февраль айында катуу грипп болгон, ошондон кийин өпкөсүнөн бат-бат суу толуп калган. Ошо өпкөсүнө суу толгондо эле температура болуп калчу, адышка болуп калчу, эч жерим оорубайт дечи. Адышка болгондон ошо өпкөсүнөн суу алдыртып, анан гепатологдордун күчтүү гепатологдордун назначениясы менен альбумин 20 деген капельницаны часто алып турчу. Ошол дагы бир капельницасын алалы деп, анан кийин өпкөсүнөн суун соргусу алык деп Карабалтага жаткырганбыз. Жаткан өзү барып, анан ошол жерден бир прокуратуранын баласы дейт, сосед палатадан коронавирус чыкты деп эжемди ошол жерден ишыл бузуучу болуп ал баланы алып кетип, баарын текшерип, эмеден тесттен жакшы чыкты, мага жукпаптыр деп сүйүнгөн. Бирок бир күндөн кийин эле же кебетесин көрдү, же адышка болуп турганынан болжоштубу иши кылып инфекционный больницага тажы вирус чыкты деп которуп кетти. Бирок бул 3 жылдан бери эле положительный чыгып келаткан анализдери. Анан положительный чыкты деп ошол жака алып кетти. Эми мен алып кеткенине, конечно, ошондой адышка менен обсервацияга жаткыра албайт болчу. Алып кеткениго мейли, бирок мен эмнеге акча алып жүрүшөт, скорыйда иштегендер. Ушул эжем мага ыйлады. Өзүм ичиме суу толуп, буттарым шишип, өпкөмө суу толуп баса албай турсам, мени жөлөп таяганда эч ким болгон жок. Эптеп турмушуп, скорыйна түштүм. Жерге да эптеп турмушуп түшүрдү. Өзүм жүктөрүмдү өстүмө көтөртүп койду. Больницадан ары жүктөрүм да көп экен, билбептирмин. Толтура пакеттердин баарын көтөрүп, барып реанимацияга түшүп калдым деп кайкап келген билбейм, ушул баратадан жанына түшүп атабыз, араң эле дем алып атам, анан чалайынчы деп койду. Ошого билсек эме реанимацияга түшүп калыптыр. Бирок реанимациядан деле жашынакай сүйлөшүп турдук. Бар жогун өпкөсүнөн 3 күндөн кийин алышты, суусун алгандан кийин тамак ичип эс алып калдым деди. Ошо инфекционныйга которуп атканда кечке чейин даярданып турула, силерди которобуз деп айтты эле, кечке күтүп атабыз, алып кетпей атышат го, алып кетет деди эле деп аябай күттү. А күнү обедти ичкен жокмун, ужинда завтракты ичкен жокмун, бир помидор менен нан жедим деп айтты. Анан кечинде бияктан дагы Бишкекке келип дагы ужинга жетпей калыптырбыз, пештен өтүп кетти, тамак жок экен деп суу менен нан жедим деп чыкты. Анан кийин ал жерден ошо өпкөсүнө суу алгандан кийин эс алып калдым. 3 күндөн бери тамак ичпептирмин, тамактарымды ичип жыргап калдым, чач башымды тарадым, антим ментим деп жакшы болуп калган. Анан кийин эле кайра дагы эле өпкөсүнө суу толот, кайта адышка болуп баштадым деди. Анан врачтар болсо дагы УЗИге алып барып суу алды, 1,5 литр деп айтты. Ошондон эртеси күнү реанимацияга түшүп калды.
комага түшүп калды. Комада 9 күн жатты. Эми эмне уколдорун алып врачтар жакшы эле жардам берип аткандай болушту. Жакшылап жардам берип аткандай болушту. Бирок эң жаман жери ушул өзүн коронавирус турбайбы, менен башка оорасы келген мага коронавирус жуккан турбайбы деп аябай кейди. Эгер коронавирус болбогондо дагы ушинтип жашайт беле, дагы баягы 3 жылдан белки дарыларын эметип тамактарын ичип ошондогу лечениясын баштаса айыгып кетет беле, коронавирус турбайбы деп өзүн таштап жиберди, ыйлады бизге коронавирус жугупту деп. Бирок биз коронавирус жукканына ишенбейбиз. Жөтөлү жок болду, температурасы болсо как мурдакыдай эле. Суу алгандан температурасы түшүп калат. Температурасы түшкөндөн кийин жеп-жеңил болуп, жумушта эмелердин баарын өзүнө карап жакшы болуп калып атты. Коронавирус жуккан болсо антип жөтөл болот эле, антип суусун алып койсо эле эс алып кетпейт эле. Эс алып жакшы болуп атты. Бул оорунун аягы анча деле ушу менен бүтмөк болгондо ушу коронавирустун деген сөз буга аябай катуу тийди. Ыйлап турса бизге да катуу тийди. Анан баарынан да каза болгондон кийин киши өкмөткө көп таарынычыбыз бар. Каза болгондон кийин эмеге жеткириптир, моргко барсак булардын ушу коронавирус менен күрөшүп аткандагысы кайсы билбейм. Коронавирус аякта моргто сотрудниктер менен маскасы жок жүрүшөт. Анын үстүнө бир 2 кишини коюп койсо болмок да, комбинезонун кийгизип, эме формасын кийгизип, андай киши жок. Иним барып, водитель менен барып көтөрүп чыгып машинеге салышты. Ошо жерден булардын сактанганы, булардын эме кармагандары кайсы, акчанын баары кайка кетип атат, бир 2 кишини коюп койсо болот, айлыгын төлөп формасын кийгизип алып чыгып салып бергенге. Анысы да аз келгенсип рахмат. Бу МЧСтин, Панфилов районунун МЧСинен, санэпидстанциянан балдар эме 2 киши водитель менен санэпидстанциянын аялы барды, маршрут менен ошо өз район өзү келип алып кетиш керек экен. Алып барышты, салып келишти, бирок алар өздөрүнүн тапшырмасын так аткарышты. Үйгө киргиздирген жок, түп-түз барып музейге алып барышты. МЧС дагы музейге кирип койгонго 4 форма бериптир, анысында өрттөштү, тапшырмаларын так аткарып кетишти. Бирок менин таарынычым, биздин бир туугандардын таарынычы, бир скорыйды жагдап койсо болмок. Скорыйдын ичинде жөн эле пол, темир полго ар тоолон, бер тоолон алып келди, бир насылка коюп койсо эмне болот? Канча акча алып атышат? Ошентип коронавирус болбогон эле, эжебизди коронавирус деп ушундай асапка салып барыбызды. Булар ушундай аягы бүтмөк, өзү рак болчу да рак болчу, 3 жылдан бери аякка сүрөп, буякка сүрөп, жакшы сөз менен айыктырып келатканбыз. Ошол жерде болгондо иш кылып буйругу дечи, тагдыры дечи, бирок ушундай аягы бүтмөк, бирок жаман бүттү. Ушу коронавирус деп болбогон жаланы жаап коюшту. Жакшылап мурдакы диагноздорун, мурдакы ооруларды эске алса болмок. Отдельно башка жерге обсервация кылып, точно чыкканын күтүшсө болмок. Өзү деле ооруп атты, муну списать этебиз деп эле ооруларга кошуп, өлүктөргө кошуп коелу деп алып кетишкенин баарыбыз эле билип калдык. Айла жок болуп калды, эч айла колубуздан келбей калды. Ошентип бир тууганыбыздан айрылып калдык. Ушу өкмөттүн немесинен нааразымын. Акчалар, миллиондогон акчаларды каяка кетирип атат, жада калса жашынакай кылып эмеси да жөнөтүп, ошол жерден моргтон да жөнөтүп беришкен жок. Скорыйлардын кетеси болсо ошол каңкылдаган темирдин үстүнө коюп алып келдик. Кушеткасы да жок, жадаганда бир бештекеси жок, башынын ар кайсысын жаздап алып келдик. Ошол элдин баары комментарийлерди окуп атабыз. Акча алып туруп апаларын эжелерин, бир туугандары акчасын алып туруп коронавирус деп жаптырып койду деген да сөздөрдү угуп атабыз. Биздин арманыбыз ошо жөндөн жөн эле коронавирус болуп кетип калды. Өзү дагы өзүнүн ыйлап, мен коронавирус болуп калдымбы деп оступ ыйлаганын бизге жаныбызга батты.